Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Жалпы Кыргызстан элиме жана ошондой эле жалпы Кыргызстандагы момун мусулман бир туугандарыбызга Аллага миң мертебе шүгүрчүлүк кылалы бир туугандар. Биздин Кыргызстан мамлекетибизде бардык жагынан Алла Таалам барабар кылып берип аткан мамлекетти өзүбүз барыктап, өзүбүз нарыктап албасак, бизди эч ким барыктап, нарыктап албайт. Мен силерге кайрылуум себеби мусулман бир туугандарыбыз жаңылбас жаак мүдүрбөс туяк болбойт дегендей анча-мынча жаңылыш иштер болуп кетти. Аллага миң мертебе шүгүрчүлүк кылабыз. Алла Таала муну дагы бизге сыноо кылдыбы? Же Алла Таалам пешенебизге жазган буйруктардын бириби? Буга дагы миң мертебе шүгүрчүлүк кылалы бир туугандар. Азыркы күндө биздин Хазиретибиз Максат Акжы Токтомушев кайта боштондукка чыкты. Анча-мынча түшүнбөстүк иштер болду. Алла разы болсун биздин падышабыздан, ошондой эле силовой структурадагы иштеген бир туугандарыбыздан бул ишти момун мусулман бир туугандарыбыз ызы-чууга айлантпайлы. Биз канча жылдан бери ызы-чуу күрүгү менен келатабыз. Азыркы күндө бизге тынччылык, бейпичилик керек. Биз да баарыбыз бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, Кыргызстан мамлекетибизди өркүндөтүп өйдө көтөрөлү. Өйдө көтөрбөсөк, ар жагыбыздан карап турган чет мамлекеттер бизди бөлүп алууга да дайым бир туугандар. Ошон үчүн бир туугандар, бири-бирибиздин бетибизди, жүзүбүздү каралабайлы, бири-бирибизге кур жалак шылтоолорду жабыштырбайлы. Силерден сураныч, особенно момун мусулман бир туугандарыбыз, баары Кудай буйруса ойдогудай болот, баары ордуна келет, ак сынбайт, ак ийилип кайта калыбына келет дейт. Ошон үчүн бир туугандар, биримдикте, ынтымакта болуп туруп, ызы-чууну көбөйтпөй, мамлекеттин жана ошондой эле ажообуздун иштешине убакыт берели. Ажообуз Кудай буйруса баарын тең таразалап, орто өлчөп тең ортосунан кесип берет деген ниетибиз бар. Алла разы болсун бир туугандар. Биримдик, ынтымак бизге атадай керек.